Бүгін Тоқмақ шаарында дағы bir жаш жигит өзүнүн жанын кыймакчы болгондо адамдар аны куткарып калышты. Ушул видеороликти аягына чейин көрүп туруп, өз ой пикириңизди комментарийге жазып калтырыңыз. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бул Болотбек Айдаркулов каналы. Азыр видеодон көргөнүңүздөрдөй эле дагы бирөө Токмоктон ушинтип bir бийик имаратка бүтелек бийик имаратка чыгып алып өзүнүн боюн таштамакчы болгон жеринен адамдар көрүп калып ошол жерде тезинен чара көрүүнү ошол жерде пландашкан. Ошол жерден материалды табып, ошол адам куласа ошол материалга жумшак алып калабыз, жанын аман алып калабыз деген ой менен ошондой тосуп турушканын көрдүңүздөр. Ал эми ушул адамдын куткарып калган видеоролигин азыр мындан кийинки видеоролигибизде коюп беребиз. Андыктан ушул видеоролик көпчүлүк эле жаш балдарга, ошондой эле жаш өспүрүмдөргө сабак болуш үчүн бир дана лайк басып коюңуздар. Урматтуу жаш балдар, жаш жигиттер, силер эмне үчүн эле ушинтип секирип өзүңөрдүн жаныңарды кыюуну адат кылып алдыңар? Бирөө секирген болсо артынан кетип жатасыңар. Силерге айттым го, өткөндө мен видеоролик чыгарганмын. Эгерде кандай бир тоодон куласаң, ошол боюнча кыяматта ошентип тура бересиң, азапталып, кандай болуп өлгөн болсоң, ошондой болуп азапталып турат экенсиң. Эгерде ичиңе бычак менен өзүн өзү өлтүргөн болсо адам, анда ошол адам сөзсүз түрдө акыретте ошондой ичине бычак сайып, качан кыямат болгонго чекти ошентип турат экен. Урматтуу көрүүчүлөр жана урматтуу жаштар, ушул видеоролик акыркысы болсун. Силерге айтарым, ушундай эч качан кылбаңыздар. Бул мындай кесепеттердин баардыгы ушул соц тармактардан, Instagram, TikTok жана ошондой баардык эле жактардан болуп жатат да. Ошо бирөө менен сүйлөшүп алып, ошонун аркасында ал таштап кеткен эми ошонун ызасына чыдабай барып өзүнүн боюн таштап атышат. Дагы бирөө ошентип ажырашып кетип атат. Ушул баардыгы бузуку болгон ушу соц тармактардагы видеолордон терс таасир берген жанагындай видеороликтерден болуп жатат деп ойлоймун. Эгерде сиздердин оюңуздар дагы ушундай болгон болсо, албетте видеого бир дана лайк басып, ушул видеороликти жайылтып кетиңиздер. Жана биздин каналыбыздагы ушундай видеолорго талкуу жүргүзүү үчүн подписаться деген кнопканы басып, жанында коңгуроочону да басып күйгүзүп коюңуздар.